коомдогу маселелерди чечүүгө жана бир эле учурда бардык жумуштарды ийгиликтүү аткаруу мүмкүн. Ага адамдын жашы эркек же аял болуп жаралгандыгы маанилүү эмес, болгону аракет гана керек. Мына ушул сапаттын ээси Назима Нышанова Аброй программасынын бул жолку каарманы. Назима азыр болгону 19 жашта. Оштогу Россия мамлекеттик социалдык университетин быйыл аяктайт. 4 жыл ичинде сабактарды мыкты окуп, башкалардан акситүүлүгү менен айырмаланат. Кызыл диплом менен аяктоо алдында турган студенттин окуу жайдагы ар бир мугалими сыймыктануу менен сүрөттөп беришти. Өзүмдүн жеке сабагымды айтсам, эң жакшы. Мен берген тапшырмаларды Назира эч качан жок дебейт, дайым аткарып, сабактарда жалаң 5 гана бал алат. Бизде эми баягы көбүнчө немелерге тайынат да, мына СДО деген система бар. Ошолорду өз мезгилинде компьютерге киргизип, кошумчалап, кошумча маалыматтар топтоп, эң жакшы бага татыктуу да. Каарманыбыз окуу менен гана чектелбестен университеттин иш-чараларына дагы активдүү катышаарын мугалимдери баса белгилешет. Алсак республикалык сынактарда алдыңкы орунду багындырганы буга мисал. Айрыкча социалдык, анын ичинде миграциянын көйгөйлөрү тууралуу конференцияларга катышып, мыкты эссе, долбоорлорду жазууга жетишкен. Көп социалдык проекттерге катышат. Мен ойлойм, сабактан дагы практически жактан дагы социалдык проблемаларды жоюуда бул кыз бизге аябай көп надежда берет. Биз ишенебиз бул кызыбызга. Биздин Кыргызстандын алдыңкы жаштардын бири болуп болот деп эсептебиз, ишенебиз. Мен англис тилинен берем Назимага. Кыздардан өзгөчөлөнүп турат. Англис тилинен жакшы сүйлөйт. Дайым даяр сабактарга. Жоопкерчилиги жакшы бул кызыбыздын. Жакында дагы башка конференциялар болуп атат, ушулардай конференцияларга. Анан ошолорго жакшы катышат, жакшы тесталарды алып жүрөт. Андан башка дагы Назима волонтер болуп иштеп жүрдү USAID-те. Ал жерге дагы жөнөкөй кыздарды албайт. Менимче USAID өзүңүздөр билесиз кандай компания экенин. Бул ийгиликтер Назима үчүн чек эмес. Ал окуудан сырткары убактысын өзү сыяктуу жигердүү жаштар менен өткөрөт. Тагыраагы жигердүү жаштар уюму өздөрү жашаган. Ошол эле учурда шаар ичиндеги көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып келишүүдө. Бир жыл ичинде Алиев, Молданияз сыяктуу көчөлөрүнө жөө адамдар басуучу жол белгилери, жарыктандырууларды орнотуу боюнча долбоор жазышып, ал иш жүзүн ачты. Бизде деге Сулайманто муниципалдык аймактык башкармалыкта 16 квартал комитет бар да. Ошол 16 квартал комитеттерге биз бир жыл мурун жаштар кеңештерин түзгөнбүз. Ушул 16 жаштар кеңешинин арасында эң өзүнүн өзгөчөлүгү, идеалга байгы, өзүнүн аймактында, өзүнүн квартал комитетинде көйгөйлөрдү шаардын деңгээлине чейин көтөрө алгандыгы бул эсибизде. Бул кыз бизге кандай келип калган? Бул кыз теге Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбековичке ошо көчөсүндөгү бир маселе боюнча кайрылган да. Анан ошондо мэрия тарабынан бизге ушул арыз барган. Ошонун негизинде бул кыз менен сүйлөшсөк, чындап ошол көчөсүндө баягы чындап кайдыгер адамдар көп да азырчы. Ошо кайдыгер болгондон көчөсүнүн тротуар маселесин, арык маселесин, түнкү жарык маселесин, коопсуздук маселесин көтөрүп бизге аябай жакшы бир сунуштар менен келген да. Ошондон улам бизге жаштар кеңеши болуп иштеп бер, ошол жактагы жаштарды уюштуруп бер деп бизде сунуш болуп иштеп калган. Чындап бул кыз өзгөчөлүгү ошол эми кээ бир учурларда айрыкча жаштардын арасында ошол мезгилде өзүнүн жеке башынын көйгөйүн чече албай кыйналып жүргөндөр бар. Бул кыз болсо өзүнүн эмес көчөнүн маселесин көтөрүп жаткандыгы бул чындап өзгөчөлүк. Анан мындан сырткары бизде жаштар кеңештери боюнча аябай жакшы бир долбоорлорубуз бар. Ошол долбоорлорго дагы ийгиликтүү катышып жүрөт. Кандай гана иш-чара өткөргөлү ар дайым алдыда жүрөт. Азыр Ош шаарында окуучулардын коомдук унааларда жүрүүсү көйгөй эмес. Буга чейин жол акынын 1 сом болгондон балдар маршруттук каттамдарга көп учурда чыгарылбай чектөө болуп келген. Маселени Назима Нышанова сыяктуу демилгелүү жаштар чечип берди. Жарандардан сурамжылоо жүргүзүшүп, ата-энелердин макулдугу эске алынып, жол акысы 5 сом деп бекитилген.
мына жол кире акысы 5 сом болгону менен бүгүнкү күндө бир дагы жалоп жок да мэрияга. Мына окуучуну албай койду, тетиги балам калып кетти, мектепке барбай калды же мектептен келбей калды деген көйгөй уже мэрияга ушундай арыздаттануу ата-энелерден келбей койду. Айрыкча ушул Назиманын жасаган иши бизди, мына менде дагы алик дагы документтери турат, айрыкча жасаган иштери көп баягындай, мындай айтканда стимул болду, анан баягы өз немесин берди да, жемишин берди деп айтсам болот да. Назима Нышанованын катышуусунда бул жылы дагы алгылыктуу жумуштар аткарылат. Шаардык бийликке жазган Абдыкадыров көчөсүндө тротуар куруп берүү боюнча долбоору ишке ашмакчы. Каражаттын 70% калаанын бюджетинен, калган 30% жергиликтүү эл чогултуп берет. Эң башкысы унаа кыймылы көп көчөдө жөө жүргөн адамдардын коопсуздугу корголо турган болууда. Биз 5 жыл мурун мэриядан келишип, заборы уберите на метр деп айтышкан. Но бирок ошол убакка чейин чечиле элек. Ошол маселени биз жигердүү жаштар инициативдүү кыймылы менен көтөрүп, анан 2020 жылы утвердить этти. Ушул буюрса эми до сентября сделают. Тротуар басып коопсуз жүрүп калсак. Коопсуз жүрүп калабыз. Анан бул жакта көптөгөн неме ДТПлар болгон с участием детей. Ушул маселени көтөрдүк. А жол белгилерин да силер койгон дейт? Да, это мы тоже поставили. Ушул белгини. Кайсы жылы коюлду эле? 2019 жыл коюлган ушул. Жайында коюлду эле. Жол курдурууга же элдин көйгөйлөрүн укканы кыз баланын кийлигишкени туура эмес деген чектөөлөрдү Назимага дагы байма-бай айтышкан. Бирок ал бул сөздөр менен эле отуруп калган жок. Башкалардын маселесине өзү кабылгандай жон териси менен сезип, мүмкүнчүлүгү жетишинче жардам берүүнү максат кылган. Каарманыбыз да бул демилге окуу жайда билим ала баштаганда ойгонду. Социальная работа деген направленияга я спонтанно киргем, потому что я вообще хотела на экономику поступить, но ушундай болгон мен кирип аткандан место калбай калган. Анан социальный работага киргем. Ушул эми окуп атканда биринчи курста ушул профессияны жактырбайт элем, честно. А потом уже, когда элдерге жардам берип, элдерге пользаң тийип, душевное удовлетворение алып атканда, мне уже сейчас эта профессия нравится. И люблю свою профессию и сыймыктанам. Ушул профессия менен ушул элдерге жардам берип, малоимущим жардам беребиз, жетим жесирлерге жардам берип, ушул иштеп жүрөбүз. Если человек ушуну өзү кааласа, ушул кылам десе, по-любому время табат, чтобы это сделать. И, например, мен эртең окууга барып та, иштеп та, кроме этого, үй бүлөмө жардам берип та, неме успеваю. Кызыгы үй бүлөсүндөгүлөрдүн баары экономикалык багытта аркалашкан. Ал эми кичинесинен токтоо чоңойгон Назиманын мынтип эл маселесин көтөрүп чыгаары алардын оюна да келген эмес. Жакындардын арасынан социалдык багытты аркалаган кызы менен алар ар убакта сыймыктанышат. Бурасы спокойный болгон, өтө спокойный эди. Бул даже көчөгө ham чыкмас. Шу үйдө эле жүрүп, факат окурду. Сразу памятьям жакшы. Бирдекени эслеп койсо, сразу же миясыга өзү болот. Анан кичкинекей кызды 5 жашта мактапка барган бу. Кийин биз буну мактапка барып окумайды десек, нет, ана отличница болду. Адам өзүдө болсо, хоть какой школада окуса, жакшы окуп кетет, бу Калелинде окуган. Шу жерде эми ушунака болуп чыкты. Анан кичкинекей кызды биз напротив кошнамыз негрлар бар эди. Данай деп, шунуке кирип, өз илтимос кылып менге английскийде өйргөн. Деп кирип шуну окуган. Шуну уже бир 7 жашар кызды да. Шу жерде уже английскийди шуну жакшы өйргөнүп чыкканки, как сиз менен биз гапылашкан английскийде гапырады бу. Шунака активный кыз. Жолдо оңдош эмес, балким бир жерде гүлдөтүү, балким балдарга жеткиликтүү тамак, ушул сыяктуу маселелерге кызыкмактын да. Сен эмне үчүн ушул жарыктандыруу, тротуар маселеси ушул боюнча көйгөйлөрдү көтөрүп чыгасың? Ну, аялдардан да, наверное, чыгыш керек деп ойлодум, во-первых. Бизде ушул азыр бүт дүйнөдө равноправие полов деген неме кетет, инициатива.
я, наверное, тоже это поддержала, өзім қолдадым ушул иштерим менен. Анан со второй части бул өзүбүзгө да плюс болду, өзүбүзгө дагы неме жарыктандыруу, тротуар, элдин кооптуулугу неме поддерживает. Жаш эле кыз келип маанилүү көйгөйлөрдү көтөрүп атат деп жергиликтүү бийликтерден бут тосууга каршылыктар болуп калса кандай чара көрөсүң? Кандай кырдаалдан чыгасың? Алар ошондой случай боло элек пока. Неме бийлик тарабынан дагы, элдер тарабынан дагы колдоо көрдүм мен. Ушул жаштар бизге жардам берейин деп иштеп атты деп, алар наоборот поддержали, ошолор жардам беришти. Бир тарапта сенин окууң бар, жакшы окушуң керек, параңаны, мисалы экзаменден, зачеттон жакшы тапшырышың керек. Экинчи тарапта сен ошол эле дагы бир проект күтүп турат, бир жолго жарыктандыруу коюп бериш керек. Кайсынысын биринчи бүтүргөнгө шашасың? Наверное, экөөсүн тең бүтүрүшкө аракет кылам. Мисалы? Эми по-любому бизде РГСУда СДО деген дистанционная система, биз через компьютер либо через телефон эле бүтүп койсо болот. Анан все-таки элдин немесине биринчи орунга коем. Койбойн. Элдин көйгөнүн биринчи немеге коем. Азыр Назима болгон 19 жашта, ошол 19 жашта 19 жашка чыкканына карабай көп жолдорду оңдоп турду, жарыктандырууларды койдурду. Балким 10-20 жылдан кийин бүт Кыргызстандын жолун оңдоп коерсуң. Кандай пландарың бар? Эми буюрса биз баягы ограждение неме дек балдардын неме кылтабыз. Анан ремонт дороги, жолдордун оңдотуу, ошол Оштун буюрса бүт Ош территориясынан жарыктандырууду орнотуу. Анан кооптуу жерлеринин тосуу, наверное, ограждениясы боюнча иштейбиз. Активист эми Америкага барып, алардын жаштары менен тажрыйба алмашып келет. Бул өз кезегинде анын дагы көз карашын өстүрүп, лидерлик сапаты калыптанышына мыкты таасирин бермекчи. Ал долбоорлорду жазып, түрдүү демилгелерди көтөрүп чыккан үчүн мына ушундай жолдомону утуп алган.